Siz aytayotgan жерде ушул жердеби? Turib alalım tatlı bana bak. Ошол жерге барабыз. Мастика деп. Ең мышты уровень деп атат да. Өзім жооп берем, өзім беріп башы мен жооп берем деп атат. Бұл подсыпкаға баштан бері подсыпкаға айтты да, бұл подсыпканы деді. Жана эме менен көтөрүп туруп астына кум төшөп койсоңор эч проблемасы жок деди. Бул азыр мисалы ушун биз бар деп туруп көмүп койгон жерибиз жок да. Силер каалабаңар туура, каалашыңар туура эмес болуп атат да. Мэрия договор кылгансыздар бир какой-то бир фирма менен же жөн эле кыргызча эле мен келип жасап берем деп алып кетти эле. Мэриянын күчү менен жасаганбыз, эч ким алып кеткен эмес. Фирма, кайсы фирма исполнить эткен? Мэрия, УМС, мэрия өзүбүз жасаганбыз дейм. Өзүңөр жасаңыздар. 2015 ал короткий эле жасалган, ал түз жасалган. Тешилген. Ишке ашпай калдыбы? Тешилген трубалар. Ишке ашпай калдыбы ошол? Неге ишке ашпады? 4 саат, 5 сааттан ичкенсиңер аны. Ичкен эмес. Урматтуу мэр, мен ушул жерде Камбарата башталгандан баштап ушул жерде жашайм, ушул жерде иштейм. Бала чакам чоң ушул жерден өнүгүп өсүп атам. Мына эл журт бар. Закен айланайын деп чогуу эле жүрдүк ушул жерде, чогуу эле жүрөбүз. Кайсы аксакал чыгарчы мынакы көрөлү ошо 4-5 саат ичкен сууну. Мен ушул жерде жүрөм, ушул жерде жашадым, 4 саат, 5 саат өмүр суу ичкен жок. 1 саат жаат, 2 саат жаат токтоп калат. Акыйкат сүйлөчү, акыйкат. Качанга чейин ушу тияктын диктовка, бияктын диктовкасы менен жүрө беребиз. Жан кейип атат. Азыр мына 46 миллиондук суу Кудай буйруса 46 миллион. Мен сиздерге сөз бергем. Мына угсаңар угутурла. Кудай буйруса суу башталат. Эгерде монтип биз ызычы кыла берсек, эмете берсек, анда суу чыкпайт. Мындан 2-3 жума мурун Чаткал, Алабукка, Аксы райондорун кыдырып келе жатып, ушул Нишке суу айылына кирип, андан түндө сапар тартып баратканда ушул айылдын балдары, ушул жерде турган балдардын бир тоо жолумду тозуп, анан таза суунун талабын айтып, айылдагы элдин арманын айтып кайрылышкан эле. Бул 3-июнь болсо керек. Андан кийин мен 4-июнда таласта болуп, 5-июнда мамлекеттик курулуш агенттигине караган таза суу департаментинин башчысы Токтошов Аскар Сулаймановичти чакырып сүйлөштүк. Ошо мен 4 районду кыдырып келдим. 4 райондун элин, жерин, акыбалын бардыгын аманатын алып келдим. Бирок өзгөчө мени өкүндүргөнү ошо суу сактагычтын жанында бир айыл бар экен, суусу жок экен. Бирок калпчынын билбеймин, 20 жылдан бери таза суу жок жашап аткан деген ошо жүрөгүмдү аябай өйдү десем, Аскар Сулайманович айтты, Рыскел Чинович, мен билем. Быйылкы жылы Всемирный банктын долбоору менен Саргата, Үчтерек жана Кызыл Уран айылы кирген. Анан сиз айткан Кетмен төбө шарчасында мен өзүм барып көргөнмүн. Ал жерде долбоор бар. Мына бүгүн эртең Бишкекте чоң саммит болот, Шостон саммитинде Кытай Республикасынын председатели Си Цзиньпин менен биздин мамлекет башчысы Сооронбай Шариповдун ортосундагы грантовый акчага кол коюлса эле, бул Кетмен төбө шарчасындагы таза суу маселеси ишке ашат деди. Анда ушул долбоорду сметасы бардык документтерди даярдагыла, ушул боюнча барып элге угузуп коелу. Андан башка дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ал жерден эл ишенбей калыптыр бийликке. Таза суудан тажап калыптыр. Ошо бийликке элдин ишеними эң төмөнкү баскычка жеттир десем, башка дагы араб фонддору бар деди. Мына ошолордон дагы каржылоосу менен ал жерди бүтүрсөк болот деп мен өзгөчө сурандым. Ошол айылдын элиме барарды өзүңүз менен чогуу барыңыз. Мен убада бербейин, сиз убада бериңиз, сиз кепилдик бериңиз, мен көзөмөлгө алайын. Ошол жердин элинин ошо суу ичпесе да суу ичкенде болуп калат. Убадаңызды, кепилдигиңизди берип келесиз. Бул долбоор ишке аша турган болсо, анткени мэриянын буга күчү жетпейт. Буга чоң мамлекеттик саясат керек. Бул президентибиз Сооронбай Шариповичтин дагы бирден бир эл алдына берген убадасы. Бул мен мөөнөтүм бүткөнчө таза суу менен Кыргызстандын ар бир айылын камсыз кылып кетем деген убадасы бар. Мына ошонун алкагында өкмөт тарабынан бир топ иштер жүрүп атат. Анан эртеден бери мен угуп отурум да, мындай жаштар бир аз ачуу калтырып, мэр да кайтып кетпеди. Силерге суудан дагы чуу көбүрөөк керек болот да. Силер бири-бириңерди чукуп эрмек кылбай, бири-бириңерди чукуп эмгек кылышыңар керек да. Мен ошол бир базардын, эки базардын алкагында мына мэр шаардык кеңештин төрагасы экөөнүн тең кабыл алдым. Ушул маселе боюнча сүйлөштүм. Мурунку казып алган трубалар боюнча толук маалымат алдым. Силердин айылдыкы $660 000
проект жазылған. Бұл eski проект емес, бұл жаңы турбалар менен, жаңы насостар менен өзүнчө келет. Бұл сомго отургондо 46 миллион. 46 миллион сомдук долбоор. Мен бияка келатканда айттым, терге барганда камбараталыктарга карыз болуп калбайын. Так айткыла деп жана бир бала айтып атпайбы? Сен жооп бер депчи. Эми буну бир гана Кудай берет кепилдиктени. Мен айта албайт. Эртең башталат, бирсең башталат депчи. Бирок алдын ала айтып коеюн, мына сентябрда биз жогорку кеңеш келгенде эле, эгер ошол жанагы ратификация деген маселе бар, бул өзүнчө мыйзам менен кирет. Кытайдын гранты менен мамлекеттер арасындагы макулдашуу жогорку кеңешке мыйзам менен кирет. Ошол мыйзамды кабыл алып берсек, бул башка жанагы бүткүл дүйнөлүк банктын акчаларынан көп узарбайт. Бул тез эле башталып, тез эле бүтө турган 2-3 айдын ичинде эле таза суу менен камсыз кылып отурабы? Тура айтып атамбы? Сиз башыңыз тийкеңиз же мындай чайкаңыз. Башы ийип атат, көрдүңөр да? Бул 2-3 айдын ичинде эле 46 миллион сомдук ишке ашат. Ал Кытай тараптар өздөрү көзөмөлдөп өздөрү ишке ашырат буну. Жанандай болуп силердикиндей 1 метрлик турбаңарды алып 150 турба салбайт. Анан кийин ал келгенде да мондай кылып туруп суу чыгарабыз десе, силер суу чыгарбагыла. Берилген аттын тишин карбайт дейт, белекке берилген. Анан ошол жерге барып алып туруп, анан алдында кум жок, үстүндөн смоласы жок деп кийлигишпегиле. Алар грант бекер акча менен келаткан 46 миллион. Мына азыр суу чарбасынын башкармасынын орун басып отурат. Бул мамлекеттик органдын экинчи адамы. Кыргызстанда таза суу программасын ишке ашырган ушул экинчи адам. Бул айтып атат, башка дагы Арабтын фонддору бар деп. Мен сурандым, эгер Кытайдын гранты кечигип калса, Арабтын фонддун акчасы менен баштай бергиле. Алмаштырып койсо болот деп. Кудай кааласа мына күзүндө башталып, мен убада берип атам, булардын убадасына ишенип туруш, кышка чейин таза суу менен толук камсыз болосуңар. Силер суу чыгарбагылачы, суу чыгаргыла. Макулбу? Мен буну жеке көзөмөл кылам. Элдин атынан ушу элди бир ооз сөзүн эки кылбай келип, иликтеп тактап ушул көйгөйүн, элдин көйгөйүн өзүнүн элинен, жеринен көрүп, өзүңүздүн мына арыз муундар менен угуп кетип атасыз. Кудайым буйруса, мен ушул жерде элдин астында мына сиздин жогорку кеңештин депутаты катары, бийлик, жергиликтүү бийликтин башчысы катары мен сөзүмдү берем. Ала илбаса эмчек кайда дейт, ушинтип мындай жаштарыбыз көтөрүлгөндөн ушул нерсе менен биздин көп маселебиз чечилип калды. Батыр Туксага алыстан ук жанына келсең бир киши дейт, биз сизди тети парламенттен көрүп чырылдап бир эле жердин эмес Кыргызстандын таламын талашып жүргөнүңүз үчүн биз сизге аябай ишенебиз. Аман болуңуз, ушинтип эле элдин таламын талашып, элдин маселесин чечип, элдин керени жарап жүрөрүңүз. Узак жашаңыз, душмандарыңыз жок болсун, киши колдо болбоңуз. Өмүрүңүз узун болсун. Талаштын кулуну болсоң дагы, бул жакты ушул элим Кыргызым деп жол арытып, убакыт арытып, кошо ээрчитип келген меймандарың менен аман болгула каалайм. Эми жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Алыстан ат артып келдиңер, аман болгула, бар болгула. Ушул элдин кайрылуусун ичине жүрөккө түйүп, жакшынакай болуп, тияка барганда кеңешип, таңашып, анан ушул элге да кичине тамчы сууну, булак суундай шар суу кылып чыгарып бергенге аракет кылып койгула каалайндар. Анан эми бардыгыңар аман болгула, бар болгула, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Рахмат. Ушул келген Ырыскелди чыныгышка ак жол ар дайым ишинде ийгилик болсун. Омин.